ЛТР телеканалында жақында милициянын оперативдүү видео тасмаларына негизделген 17 жаштагы кызды зордуктап мыкаачылык менен өлтүрүүгө айыпталган кылмышка шектүүнүн мурдадагы 12 жылга соттолуп, бирок жаза чарасы жеңилдетилип, кийинки соттук инстанцияда мөөнөтү кыскарып, кийин мунапыс менен бошоп кеткени, кылмышкердин башка дагы буга чейин бет ачылбай келген коомчулуктун үрөйүн учурган абдан оор кылмыштарга тиешеси болгону тууралуу иликтөө тасмасы жарыяланды. Бул иликтөө буга чейинки сот укуктук системада айрым коркунучтуу кылмышкерлер сот жообуна тартылбай келген көрүнүштөр бар экенин көргөздү. Сот адилеттигин камсыз кылуудагы кемчиликтер, тергөөнүн сапаты, прокурордук көзөмөлдүн абалы тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигинин Талдоо Тайм программасында талкуулайбыз. Талкууга акыйкатчынын өкүлү Эмилбек Ажыбеков мырза, юрист, эксперт, антикоррупциялык ишкер кеңештин мүчөсү Ялкун Давутов мырза, Ички иштер министрлигинин ыкчам иликтөө кызматынын ардагери Сагын Өмүралиев мырза катышууда. Талкууну мен журналист Кубанычбек Жолдошев алып барам. Саламатсыздарбы? Мына ушул 2015 жылы адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен айыпталып, 12 жылга соттолуп, бирок анын беренеси экинчи соттук инстанцияда Бишкек шаардык сотунда жеңилдетилип, тоноо беренесине өзгөртүлүп кеткен жагдай айтылып атат. Соттук практикада мына ушундай оор кылмыш беренеси коюлуп, бирок аны жеңилдеткен бир өнөкөт чындыгында эле бар экендигин башка бир соттук кейстерден дагы кездештирген учурларыңыздар болду беле? Деги эле буга мына ушул окуянын алкагында мына ушундай аракетке кандай укуктук баа берсе болот? Саламатсыздарбы? Биринчиден Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы омбудсмени сол конституциялык мыйзамга карата сот иштерине түздөн түз кийлигише албайт. Омбудсмен өзүнүн ыйгарым мукугунун чегинде байкоо гана жүргүзөт. Соттун күчүнө кирген чечимдерин алып, жарандардын арызынын негизинде чечимдерди алып, аларга окуп, эгер ал жакта мыйзам бузуучулуктар болсо, ошол мыйзам бузуучулуктарды четтетүү боюнча көмөк көрсөтөт. Бул окуя боюнча аябай өкүнүчтүү окуя болду. Бүт кыргыз журтун аябай өкүндүргөн кайгылуу окуя болду. Сот ошол биринчи инстанцияда сот болгондо бул ошол мезгилдеги 97 берене менен экинчи бөлүгү 8-11 пункттарын негизинде соттолгон экен. Адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси боюнча 12 жыл Октябрь райондук соту менен 12 жыл берилип, кийин ал Бишкек шаардык сотунда каралып, ал беренелер 168 статьяга, бул каракчылык, анан 123 беренеге, бул адам урдоо фактыларына статьясына кайра өзгөртүлүп туруп, жалпы 7 жыл эркинен ажыратуу жазасы чектелген экен. Андан кийин жазасын өтөп чыгып келгенден кийинки ушул кайгылуу окуя болуп жатат. Эми бүгүнкү күндө бул экинчи инстанциянын соттун чечими бузулган эмес, өз убагында күчүндө. Буну мыйзамсыз деп биз азыр айта албайбыз. Өз убагында прокуратура органдары тарабынан же болбосо жабырлануучу тарабынан кассациялык тартипте жогорку сотко арыз берилген эмес. Ушул маалыматтарга караганда. Эми бул жерде соттун гана ошол Бишкек шаардык сотунун бул жерде как айтканда, адам катары айтканда, моралдык жоопкерчилиги каралыш керек деп мен ойлоймун. Каралып, ал эми андан сырткары бул иш боюнча тийиштүү юридикалык баа берилиш керек. Жана bundan da bunday окуяларга
мындай мыйзамсыз чечимдерге жол бербөө максатында юридикалык баа бериш керек деп эсептейм. Тиешелүү материалдар топтолуп, бирок тергөөдөгү айрым кемчиликтер менен анан кийин сотко барганда бир түшүнүк бар экен да, ишти сындыруу дегенчи. Канчалык иштин оор болбосун, жеңилдеп барып туруп, албетте соттор деле, тергөө деле оор кылмышка айыпталган адамды жөн эле сот залынан бошотуп коюуга өөлгө түзө албайт, бирок бир юридикалык тонкостер деп коебу, бир ушундай илинчектер болот экен да. Юридикадачы атайын укук тармагында. Ошолорду бир жанагы кыйтырлык дейбизби, хитрость деп коет го, бир укуктук жылчыктарды издеп, анан ошол кылмышкерди, болгондо да оор кылмышка айыпталган адамды анын жаза чарасын жеңилдеткен бир шарттар бар экен да. Деги эле ушундай практика бар экендигин, айрыкча жанагы кылмыш иликтөө кызматкерлеринин канча күндөп түндөп жасаган иш-аракеттери соттогу мына ушундай, тергөөдөгү мына ушундай иш-аракеттердин натыйжасында жөн эле жокко чыгып, оор кылмышка айыпталгандар эркиндикке чыгып кеткен учурлар сот аркылуу көп деп айтылып жатат да. Сиздердин бул багытта көз карашыңыз кандай? Сот системадагы кээ бир соттор, баарын айта албайм, кээ бир соттор ошо менен пайдаланып туруп, менин караган ишиме сотко түшкөн талаш тартыш, уголовный болобу, граждандык болобу, ошого эч ким кийлигишпеш керек деп, ошону менен пайдаланып туруп, анан кийин каалаган жасап коюп атат. Ошону менен бир нече судьялар бар. Анан бул киши туура айтып атат. Ошо эме ошентип туруп, анан кийин бошотуп жиберип атат да. Эми анын аркасында менин оюмча мындай 2-3 маселе бар го, себеп. Биринчиден жанагы коррупция. Мына тууганымды бошотом, тигинтемден акчасын аябай үйүн, унаасын сатып туруп, акчаны барып, акырын бирөө аркылуу сотко берип коет, анан ошо менен жеңилдетет. Экинчиден болсо, сотко жеткизбей, жана өзүңүз айткандагыдай ыкчам иликтөө иштеген кызматкерлер, тергөөчүлөр өздөрү сотко жеткизбей эле коррупцияга байланыштып туруп, ошолордон акча алып коюп, анан кыскартып, тигинтип, минтип, анан сотко жеңил жагынан көрсөтүп, анан сот айласынан бүт баары изилдөөгөн да, тергөө өткөн, ошондо андан да бошотуп салат. Айсаңыз, мына бүгүнкү күндө социалдык тармактарда мына ошол иш жүзүндө жанагы сериялык түрдө бир топ кыздарга кол салган, көпчүлүгүн ошо мукачылык менен өлтүргөн кылмыштарга өзүнүн тиешеси бар экендигин мойнуна алып жаткан кылмышка шектүүнү сот жообунан бошотуп жиберүүгө өөлгө түзүп, жана жаза чарасын жеңилдетти деген 3 судьяны, Бишкек шаардык сотунун 3 судьясын кылмыш жообуна тартуу талабы менен бир топ жарандык активисттер, кайрылуулар жазып атат да. Деги эле ошол азыр акыйкатчынын өкүлү айткандай, бирок ал сот өкүмү күчүндө. Деги эле ошол ишти кайрадан карап, иликтеп, анан деги эле ушундай нерсеге жол берген соттордун өздөрүнүн жоопкерчилигин кароого укуктук негиздер барбы? Негизи азыркы заманда сот системасында жанагы совет судей деген болот го, ошолор изилдөө кылып, керек болсо тергөөгө инициатива кылдырып туруп, анан кийин текшериш керек. Анан ошону таза жол менен өткөзүлгөн тергөөдөн ошо 3 судьянын күнөөсү далилденсе, анда албетте алар жоопко тартылыш керек. Ага чейин мына чыгарган жанагы сериялык түрдө кылмыштарга тиешеси бар экендигин мойнуна алып жаткан адамдын көрсөтмөсү менен жанагы иштер 2015-жылдагы өкүм кайра бузулуш керек да ал үчүн, укуктук жактан процедурасы кандай болот анда? Эми мындайда же болсо экинчи инстанцияда шаардык Бишкек шаардык сот болобу же Чүй областтык сот болобу, а жерде мындай айтканда надзорный жалоба кылып туруп жогорку сотко кайрылса, жогорку сот жана орусча айткандагы вновь открытые обстоятельства деген термин бар юриспруденция тилинде айтканда. Ошондой табылса, анан кийин кайра тергөөгө жиберип туруп, кайра тергөөнү жүргүзүлсө болот. Ошондон анан балким чыгып калып
далилденип калса, ошондо анан кийин тиги күнөөлүү деген адамды кайрадан карап туруп, анан кийин күнөөлүү деген сотторду, тергөөчүлөрдү, милиция органдарынын кызматкерлерин ошолорду аларды жоопко тартыш керек негизи. Биз дагы мына ушул талкууну даярдоонун алдында аталган резонанстык ишти коомчулукта катуу дүрбөлөң жаратып сөз болуп жаткан ишти караган судьялар, мурдагы судьялар менен байланышууга аракет жасадык, бирок эч кандай майнап чыккан жок. Бирок ошол эле кезде Facebook баракчасы аркылуу мына ушул ишти карагандыгын мойнуна алып, иштин жагдайлары тууралуу өзүнүн түшүндүрмөсүн ошо эки судья, азыркы учурда адвокат экен, Кайсын Абакиров деген адам Facebook баракчасы аркылуу өзүнүн түшүндүрмөсүн бериптир. Ооба, мен Кайсын Абакиров соттук коллегиянын мүчөсү болчумун. Жана Бишкек шаардык сотунун К. Абдыкадыровго карата 2016 жылдын 12 майындагы өкүмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында кабыл алынганын жана судьялар чечимди кабыл алууда мыйзамды жана иште болгон материалдарды, атап айтканда жабырлануучунун пикирин, соттук медициналык экспертизанын корутундусун, мамлекеттик айыптоочунун пикирин, ошондой эле кылмыш ишинин башка материалдарын гана жетекчиликке алгандыгын жана азыркы учурда жогоруда көрсөтүлгөн өкүм мыйзамдуу күчкө ээ экендигин жана эч ким тарабынан даттанылбагандыгын билдирем. Топтолгон тергөө материалдарынын негизинде гана мыйзамдын чегинде сот өкүмү чыккандыгын айтып, бул жерде эч кандай мыйзам бузулбагандыгын, сот адилеттиги ишке ашкандыгын, ал эми ички иштер органдары жөн эле буга чейин бет ачылбай келген кылмыш иштери үчүн жоопкерчиликти сот корпусуна оодарып жүктөп жатат деген сыяктуу өзүнүн контр аргументтерин билдирип жатат да. Мына ушул багытта Ялкын мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Саламатсыздарбы? Бул окуя көп нерселерди ачыкка чыгарып атат да. Резонанс окуя. Менин оюмча, биринчиден ошол сот жана укук органдарынын ишмердүүлүгү боюнча маселе. Мына сиз абдан туура айтып атасыз. 3 сот өкүм чыгарды, бекитти, анан кийин бирок бул жерде мен да кечээ Азаттыкка бул жерде өзүм интервью айтканмын. Биз деген комплекстүү түрдө карашыбыз керек. Мисалы ошол Кайсын Абакиров деген белгилүү адвокат, баарысы белгилүү болгондо ошол кезде сот болуп иштептир. Мисалы соттор ошол тергөө берген материалдарга карап, ошол материалдарды чечим чыгарат да. Андан сырткары туура эле маселе көтөрүлдү. Бул жерде прокуратура тарабынан көзөмөл жүргүзүлөт. Эми азыркы иш боюнча жаңы ачылган жагдайларды өзү баарын айтып берип атат. Ушундай болгон, бүт баарыны бул жерде бул менин оюмча бул маньяк, менин оюмча бул жеке оюмча. Эми бул сот амалдары болуп жатат, тергөө амалдары болуп жатат. Ошондо биз көрөбүз да. Бирок ошондо апасы менен берип аткан маалыматтар тарады. Биз көрдүк да, апасына баарын айтып берип аткан. Менин оюмча бул жерде тергөөчү айтып бериш керек эле да. Тергөөчү суроо берип, кандай болгон, эмне болгон, ошондо тергөө амалдары ошол туура болмок да. Бул жерде өзү апасына айтып берип атат. Менин оюмча дагы келечекте биз дагы көп маалыматтарды угабыз. Эми соттордун жоопкерчилиги боюнча биз мына президент караштуу антикоррупция ишкерлик кеңеш биз соттордун ишмердүүлүгү боюнча республика боюнча байкоо жүргүзгөнбүз. Жыл сайын байкоо жүргүзөбүз. Бизде атайын жумуш топ бар. Абдан көп кайрылуулар келет бизге коомчулук тарабынан. Ар бир сот боюнча маалымат берип турат да. Ошол жерде сот кеңеши ошол маалыматтарды карап, анан кийин чечим чыгарат. Туурабы, туура эмеспи, анан кийин ошонун негизинде президентке кайрылат. Бул соттун ишмердүүлүгү боюнча мындай болгон, бул материалдарды карадык деп. Биз байкоо жүргүзгөндө жыл сайын 20дан 40 сотко чейин жоопко тартылат экен, жумуштан алынат экен. Андан сырткары андай материалдар абдан көп болот экен, ачык эле айткандачы. Ошол үчүн абдан туура маселе көтөрүп атат. Бул жерде бурунку эски адат менен калган коррупциялык көрүнүштөр. Бул ачык эле айтышыбыз керек. Мына ротация, соттордун ротация 2 жолу болду. 2 жолу соттун ротация болгондо, мисалы Бишкек шаарында эле биз көзөмөл жүргүзүп, ошондой эле байкоо жүргүзгөндө, ошол башка региондордон келген соттор пара менен УКМК тарабынан кармалып атат. 11 факт боюнча кармалып, ошол далилдеп, азыр алар жумуштан бошотулуп, азыр тергөө амалдары бирөөлөр уже соттолгондо болуп чыгып атат да. Бул эмненин белгиси? Коррупция токтогон эмес. Бул биринчи. Экинчиден, ачык эле айтышыбыз керек. Эми адвокат арасында да мына акыркы жарым жылдын ичинде 3-4 адвокат кармалды, ошо ортомчулук жолдор мененчи. Бул да абдан жаман көрүнүш.
ортом сүйлөшүп алат бири менен. Ушундай эле тергөө. Мына биз 3 антикоррупция ишкерлик кеңеш 3 эң негизги принцип менен биз сунуштап атабыз. Мисалы, жада калса ошол тергөө департаменти ачуу, тергөөнүн сапатын жогорулатуу, тергөө департаменти ачуу, бул жерде абдан күчтүү көзөмөл жүргүзүү. Бул биринчи. Сот арачылар институтту киргизишибиз керек да. Мына азыр президент тарабынан демилге болуп атат, бул өлүм киргизүү боюнчачы, баягы өлүү жазасы. Анан ошону мына бул сот арачылар институту, мына урматтуу байкем да айтат, бул мисалы АКШда абдан жакшы колдонуп турган практика бар да. Мисалы ошондо карашыбыз керек. Биз аны 5 жыл мурун айтканбыз. Ал мыйзам бар. Мыйзам мораторий киргизип, азырынча иштеген жок. Бирок аны киргизсе абдан жакшы болот эле деп эсептейм. Мен бул толук кандуу ошол эметпейт, коррупция жойулбайт, бирок кичине мындай көзөмөл, коомчулук тарабынан көзөмөл болот да. Андан сырткары KPI, мисалы укук коргоо органдарында, сот органдарында иштеген кызматкерлердин ар бир кызматкерди баа берүү, бул KPI деген система бар, абдан жакшы колдонуп турат. Бүт мамлекеттерде бар, система бар. Ошондой эле полиграфтан тест өткөрүү ошол кызматкерлерди. Бул эң негизги ошолорду киргизсе, мен оюмча ошол коррупциялык көрүнүштөр, анан ошол коррупцияга жол берген, жол ачкан, ошондой бир барган кызматкерлер биринчи этаптан эле жоюлат да, өтпөй калат да. Анан таза жакшы иштеген кызматкерлер ошол жакка барып иштейт. Анан соттун арасында маселе көп болуп атпайбы? Биз мына дайыма айтып атабыз, мисалы ошол жогорку соттун төрагасы жерлерде ошол соттор менен жолугуп, коррупция аралашпагыла, коррупция көрүнүштөргө барбагыла, буну элдер мына мисалы сотко кайрылгандан кийин акыркы инстанцияда ишеним издеп, адилеттик издеп, мисалычы барат да кайрылат да, анан кийин ошол жерде мына урматтуу байкем айткандай туура эмес чечим чыгарып калат. Анан материалдар болсо аны да жокко чыгарганга аракет кылат да. Анан ошондой бир туура эмес көп мындай иштер болуп жатат да. Ошол үчүн бул иште азыр мына көп ошол схемада ачыкка чыкпаган көрүнүштөр ачык чыга баштады да. Мына ошол соттордун чечими биринчиден, экинчиден коомчулукта бул маселелер бар, бирок мындай резонанс болгон эмес. Эми ошолорду мен оюмча атайын органдар карап чыгыш керек. Сот кеңеши анализ кылып, сот кеңеши буга урматтуу байкем айткандай өзүнүн мындай бааны бериш керек. Туурабы, туура эмеспи? Мына азыр адвокат айтып атат, бирок бул адвокат өз жеке ою, мисалычы. Бирок сот кеңеш чыгар кандай болгон чечим, эмнеге ошондой чечим чыкты, де? Ушундай бүт ачыкка чыгарылып айтыш керек да. Ошондо коомчулукта мына азыр коомчулукта ачык эле айтканда экиге бөлүнүп кетти. Бирөөлөр колдоп атат, бирөөлөр колдогон жок, ар кандай ойлор болуп атат да. Ошондой ойлор болбош үчүн мен оюмча тергөө амалдары кандай болгон? Ачык айры ошол жерде айтыш керек. Ички иштер министринин өкүлү. Ошондой эле соттун чечимдери ошондой эмнеге чыгып калды? Мен оюмча ошол туура болот эле деп эсептейм. Сот бийлиги көз карандысы болгон менен ал коомчулуктун, элдин астында бийликтин бутагы эл, бийликтин негизги булагы эл дейт, бир отчеттуулугу болуш керек да алардын дагы. Же мындай соттун көз карандысыздыгы, тергөөнүн өз алдынчалуулугу деген бул мындай өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деген принципке барып байланып калабы? Сиздердин иш аракеттер бул багытта кандай жүрүп жатат? Сиздер канчалык деңгээлде ошондой бейтарап байкоо жүргүзүп, ошону коомчулукка байма-бай жарыялап турасыздар? Акыйкатчы институтуна мына үстүбүздөгү жылдын 9 айында эле 623 кат жүзүндө арыздаттануулар келип, именно ушул сот органдарына байланышкан 623 арыздаттануу келип катталган. Ошонун ичинен 447си бул арыздануучулар сот процесстерине бардык инстанцияларда, бул жерде райондук, шаардык, областтык жана жогорку соттордогу сот процесстерине мониторинг жүргүзүп бергиле деп кайрылышат. Биз тарабынан алардын көпчүлүгүнө, басымдуу көпчүлүгүнө барып туруп катышабыз. Анткени алар өздөрүнүн арыздарында соттор тарабынан процессуалдык нормалардын бузулуп жатканын көрсөтүп кайрылышат. Соттордун жүрүм-турумуна этикалык нормалар сактабай, бейтараптуу болбой, ошондой фактыларды көргөзүп кайрылышат. Биз тарабынан ошолор мониторинг жүргүзүлөт. Жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен
мына үстүбүздөгү жылдын 9 айында соттор кеңешинин тартип комиссиясына 2 акыйкатчынын актысы сунушу киргизилди. Бул алар экөө тең ушул баш коргоо чарасын тандоодо бир фактыда баш коргоо чарасын тандабастан туруп сот процессин алып кеткен. Бул мыйзамсыз кармоо деп туруп. Экинчи фактыда тараптардын катышуусу жок, адвокаттын катышуусу жок эле баш коргоо чарасын тандап койгон. Ушул боюнча киргиздик. Андан сырткары жалпы мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыктары менен биз сотторго өзүбүздүн сунуштарды беребиз жогорку сотко. Ал сунуштарда биринчиден ал соттун адилеттүүлүк жүргүзүш үчүн аудио видео жазууларды колго алуу. Эми азыр кылмыш жазык иштерин кароодо аудио видео жазуу колго алынган. Биз сунуш келтирдик бардык соттук процесстерге. Башкача айтканда жарандык административдик иштерди караганда ошолорго дагы аудио видео жазууну колго алууну сунуштадык. Андан кийин сот процесстериндеги жана котормочулардын майыптыгы бар адамдардын көзү угуу майыптыгы бар адамдардын шарттарды түзүп берүү. Аларды ошо сотко барганда ошолорго пандустан баштап жанакы брайл системасы менен барып көзү көрбөгөн азиз адамдар барып ошол соттун иш кагаздары менен таанышканга мүмкүнчүлүктү түзүп берүү жөнүндө сунуштарды киргиздик. Эми бул жерде сот органдарын сот өндүрүшүн жакшыртуу бул эң негизгиси мынал сот системасын өнүктүрүү боюнча программасында өздөрүндө каралган. Бүгүнкү күндө ишке ашып, четинен ишке ашып келе жатат. Бул биринчиден сотторду кадрларды тандоо. Сотторду тандоо кеңеши тарабынан мына жылдан жылга жакшырып, ошо сотторду квалификациялуу адистерди таза, коррупцияга малынмаган сотторду тандап алып келүү. Экинчиден алардын материалдык базасын чоңдоо. Сотторду материал жактан эч кимге көз каранды кылбоо жөнүндө мына кийинки эле мына баарыбызга белгилүү болду. Айлык майналарды алар жогорулатты. Материал жактан эч кимге көз каранды болбоо. Себеби дегенде сот эч кимге көз каранды болбогон сот гана туура чечим чыгарат материалдык жактан. Андан кийин соттук процесстерди мына аудио видео жазууларды колго алуу. Бул эң акыркы санариптештирүү сот процесстерин. Башкача айтканда сот процесстерин бул ачык айкын өткөзүү. Ошондо гана сот процесстеринде жанагы коррупциялык көрүнүштөр жоюлат. Баарыбыз кандай процесс болуп атканын баарыбыз көрүп, ал жерде ошо соттун ишине баа бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр кээ бир ким билбей деле калып атпайбызбы, кандай процесс эмне болуп атканын билбей калабыз. Ал жерде эми баары видео аудио жазуу болсо, ал жерде андай мүмкүнчүлүк болбойт. Ушул иштерди будан дагы тездетип алдыга жылдырышыбыз керек. Андан кийин эми соттон сырткары ушул ички иштер органдарынын иштерин дагы, тергөө иштерин, ыкчам иликтөө иштерин дагы жакшыртыш керек да. Эми мынау иш аудио видео жазууга түшүп калган машинанын эсебинен мынау ачылып атат да. Ашкереленип, ачыкка чыгып атат. Эгер ошол жок техникалык жок мүмкүнчүлүк жок болгондо бүгүнкү күндө бул кылмыш иш ачылбай деле калышы мүмкүн экен да. Себеби ушундай эле иштер буга чейин болуп келгенин эми биз коомчулук билип атабыз да. Ички иштер министрлигинде эң биринчи мына инсандын, коомдун коопсуздугун камсыз кылуу, кылмыштардын бетин ачуу деген милдеттер жүктөлгөн. Бул жерде дагы бир маселе турат. Ошол ыкчам иликтөө ишин алып баруу жөнүндөгү ички иштер министрлигиндеги ошол кызматкерлердин кесипкөйлүгү жөнүндө дагы маселе турат да бул жердечи. Андан кийинки мурунку тергөөлөр амалдарын жүргүзгөн тергөөчүлөрдүн
көзөмөл жүргүзгөн прокурордун, прокуратура системасынын, андан кийин сот системасын. Эми бул жерде бир эле сот системасы эмес, бүт бар жогун системалуу түрдө бар жогун баягы жакшыртышыбыз керек деп ойлойм да. Ошондо гана биз мындай иштерге жол бербегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деп эсептейм. Сагынай, мына сиз мурда эми кылмыш иликтөө тармагында практик адис болсоңуз, азыр ошо болочок адистерди даярдап жатасыздар да. Биз бардыгыбыз китептерден окуйбуз, ар кандай детектив фильмдерди көрөбүз. Чет элдик жана искорлор кандай иш алып бара тургандыгын, аларда тергөө кандай жүрө тургандыгын, тергөөгө көзөмөл, прокурордук көзөмөл, мамлекеттик айыптоо кандай уюшула тургандыгын, адвокатура кандай жолго коюлгандыгын көрүп келебиз да. Биздин система бир топ айырмаланып турат, бирок ошол идеалдуулукка дайыма умтулуп келет, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынды, камсыз кыла турган. Бирок эмнегедир мына иш жүзүндө көрүнүп калгандай, искуарлар, ошо кылмыш иликтеген оперативдик кызматкерлер көп учурда өзүнүн милдеттерин мыйзамдагыдай аткара албай калган, тергөөчү өзүнүн тергөөчүлүгүн кыла албай калган, мамлекеттик айыптоочу прокурордук көзөмөлүн кыла албай калган, мамлекеттик айыптоону жетиштүү колдой албай, мына айтып атпайбы азыр тиги апелляция берилген эмес деп. Мына иш боюнчачы. Бул системадагы ушул өксүздүктүн негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бардыгы ким болсо, сот болобу, тергөөчү болобу, прокурор болобу, ГКН болобу, бирок ар кимиси мыйзамдын негизинде иштеш керек. Мына мен атайын алып келдим. Мына уголовный кодекс бар, уголовно-процессуальный кодекс бар. Анан гражданский кодекс, гражданский процессуальный кодекс деген бар. Ошол мындай айтканда баягы күнүгө пайдаланган, орусча айтканда настольная книга, китеп болуш керек. Мурун мисалы мен укук коргоо органда иштеп жүргөндө союз кезинде институт политработников деген бар болчу. Замполит деген должностьтар бар болчу. Политработник. Армияда, аскерде деле ошондой болчу. Анан милиция органында ошондой институт политработников деген болчу. Ошолор өткөзгөн болчу. Анткени алар көбүнчө теориясын берчү да баягы. Уголовный розыск иштеп жүрүп же тергөөчү болуп тиги окубайт да, көбүнчө окубайт. Эми тергөөчү болсо уголовно-процессуальный кодексти алды, окуйт, алды, аны менен пайдаланат, ошо менен иш жүргүзөт. Уголовный розыск деген жигиттер күнү түнү өлтүрдүп кетти, союп кетти деп окуганга убакыты жок. Ошон үчүн баягы политработниктер ошондой окууну өткөзүшү. Анткени мен эмне үчүн айтып атам? Жанагы сабак берген оперативный ишмерлерге ал теориясы болот. А иштегени практикасы болот. Якын мырза, мына президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкер кеңеш бир топ ушу коррупциялык тобокелдиктерди аныктоо, аларга каршы мыйзамдык механизмдерди иштеп чыгуу боюнча бир топ сунуштардын үстүндө, мониторингдин үстүндө иш алып барып келесиздер да. Айрыкча ошо сот жараяндарында тергөөнүн сапаты, сот өкүмдөрүндө кетирилген кепчиликтер, мамлекеттик айыптоону колдоонун абалы, прокурордук көзөмөлдүн абалы, ошо мыйзамдарга шайкеш келбей, анын кээде дагы ошо мыйзамдардын өзүндө дагы ошо коррупциялык иш-аракеттерге негиз бере турган бир укуктук жылчыктар болуп калган. Анан ошону жанагындай өтө куулук менен пайдаланып кеткен тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор кээде бардыгы бир оор иштер боюнча келишип алып туруп анан өздөрүнө ыңгайлуу бир чечимдерди, өкүмдөрдү чыгарууга белсенип калган учурлар көп кездешет да. Ушул багытта сиздерде кандай бир иш-аракеттер жүрүп жатат мындай жалпы республикалык масштабта? Ачык айтышыбыз керек, 2017 жылы кабыл алынган, 2019 жылдан баштап иштей баштаган кодекс мыйзамдар ошол абдан чийке кабыл алынган да, ачык эле айтканда. Анан ошондо 21 жылы 3 жыл ошол мыйзамдар менен иштедик. Абдан көп маселелер жаралды. Чын айтканда көп иштер ачылган эмес. Бир топ тергөөчүнүн жумуштурду, бир тергөөчү мисалы биринчи район Бишкек шаарын алсак 500дөн 700гө чейин ишти карачы да. Ошондо баары баягы
официалдуу түрдө регистрацияны өтүп, анан 21 жылы ошол бүт баарын иретке салып, азыркы күнгө чейин урматтуу агайым айткандай өзгөртүүлөр киргизип алатат. Мыйзамдарга ар кандай беренелер боюнча өзгөртүүлөр эми баягы бул процесс ушундай боло берет экен да. Бирок эң негизги принцип бул жерде сот жана укук органдар булар биринчиден таза иштеш керек да. Таза иштеш керек, мыйзамдарга таянып, мыйзамдын үстөмдүгү болуш керек да. Биз көрүп атпайсызбы? Бул жерде көп маселелер бар. Бир эле азыркы күндө коомчулукта көп маселе жараткан бул ошол тергөөнүн сапатыда көп маселе бар да, ачык эле айткандачы. Анткени тергөөчүлөрдүн дайыма биз мониторинг жүргүзүп атабыз. Көп тергөөчү чоң шаарларды алсак, Бишкек шаары, Ош шаарында көп тергөөчүлөр 1-2 жыл иштеп жумуштан кетип атат. 1-2 жыл иштеп анда көп мындай жумуштан кеткендер болуп атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, көп тергөөчү бүгүнкү күнгө чейин вакансия жок да. Анткени талаптар күчөтүлгөн, жумуш көп аябайчы. Анан нагрузка чоң аябай, ачык эле айтышыбыз керек да. Ошол үчүн алар деген сапаттуу тергеш үчүн менин оюмча тергөөчүлөр мындай 20-30 ишти алып, ошолорду тергеш керек да. Азыркы күндө 100дөн 200-300гө чейин жумуш иш болуп атат да. Ошол эми ар кандай майда кылмыштар. Бирок бүгүнкү күндө мына бул чындык, мисалы Ички иштер министрликте мындай оор кылмыштар 2 жылдын ичинде бүт баары ачылган. Анда ачылбаган, калып калган кылмыштар жок. Бул жерде дароо эле резонанс жараткан, бизде бүгүнкү күндө техника да жакшы өзүбүз көрүп атабыз, коопсуздук шаар иштеп атат. Андан байкоо жүргүзгөн камералар, абдан чоң жерлерде камералар коюлган. Ошондо канча розысто болгон, чет мамлекет розысто болгон кылмышкерлер болгон, жана башкалар болгон жарандар кармалып атат. Бир топ ийгиликтер бар, жылуулар бар да. Бирок ушундай эле кайрадан биз көрүп атабыз, мисалы Ички иштер министрликте биринчи орунда ошол коррупциялык көрүнүштөр боюнча бул тергөө кызматы турат. Ошондо биз көрүп атабыз, дайыма ошол тергөө кызматынын тергөөчүлөр кармалып атат. Бүт Кыргызстан боюнча. Андан сырткары бул жерде дагы бир маселе, биз да унутпашыбыз керек, көзөмөлдө күчөтүлгөн болуш керек да. Мисалы сиз абдан туура суроо бердиңиз, прокуратура тарабынан кандай көзөмөл жүргүзүлөт, андан сырткары ошол көзөмөл жүргүзгөндөн кийин иштер сотко тапшырылат да, ошол сот кандай карайт да. Мисалы прокуратура тарабынан тергөөнүндө көзөмөл жүргүзөт, ошондой эле сотко барып катышат. Баш мыйзам баш болуп сот бийлигинин, соттордун өз алдынчалыгын, алардын көз карандысыздыгын кепилдеген бир топ гарантияларды берет да. Ошол эле учурда ошо сот адилеттигин ушулар камсыздасын деп атат да. Тергөөчүгө да бир топ ыйгарым укуктар берилип атат. Бирок ошол тергөөчүнүн, анан соттун, прокурордун дагы ушул ишти карап жаткандагы жоопкерчилиги дагы мыйзамдарда каралганбы? Себеби дегенде бул жерде адамдардын тагдыры жөнүндө маселе болуп атат. Бир эмес, бир нече соттордун, тергөөчүнүн, прокурордун өздөрүнүн дагы жоопкерчилиги. Себеби дегенде алар Кыргыз Республикасынын атынан өкүм же чечим чыгарып атат, даярдап атат. Ошол бүтүндөй бир мамлекеттин, бүтүндөй бир Кыргыз Республикасынын атынан өкүм чыгарып аткан адамдардын, жөн эле адамдар эмес, адис адамдардын өздөрүнүн дагы адистик жоопкерчилиги мыйзамдарда каралганбы? Айрыкча жанагы беренелерди мисалы үчүн өзгөртүп, оор беренени жеңилдетип, жеңил беренени кээде оорлотуп койгон учурлар болуп атат. Айрыкча көп учурда оор айыптоолорду жеңилдете турган өбөлгөлөр түзүлүп. Эми негизи биринчиден муну тиги Ялкын мырза айткандагыдай көп ушу укук коргоо органдарында, сот системасында абдан 99% кадрдан зависит этет. Анткени мисалы судьялар жөнүндө айтып атпайбыз, судьялар жөнүндө. Мисалы мен өткөндө айтпадым эле, тиги чет мамлекетте көп стажировка өтүп келгем, Улуу Британияда сот реальный сотко катышкан болчумун, жабык эмес, ачык сот. Америкада дагы суранып атып туруп, Америкада болуп аткан жарандык иш боюнча талаштар сотуна катышкан болчумун. Ошон үчүн Америкада мисалы судьялар өмүр бою судья болуп коюлат да. Алар билет ушундай деп туруп, мен кичине ката керсем, өмүр боюна чейин сот болбой четке кагып салат да негизи. Анан кийин кадрлар зависит эткенде эми жана айтпадым эле, тиги Эмилбек мырза деле айтып калып жанагы судьялар боюнча жанагы совет судья деген бар. Ошолор көзөмөлдөп судьялардын, соттордун ишин алар көзөмөлдөп, жанагы даже статистикасын бул киши көрсөтпөдү. Баланча арыз түштү, каралды, тигинти, минти деп.
ошондо өргөн бар. Анан ички иштер министрлигинин системасында жерде эме бар, орусча айтканда служба внутреннего расследования деген. Мындай жөн сөз менен айтканда милициянын үстүнө коюлган милиция деген сөз да. Тиги милициянын ишмери же бул милициянын ишмери бир мындай мыйзам бузуп жамандык бирдеме кылса, ошол служба внутреннего расследования ошолордун өкүлдөрү келип туруп өздөрү милициянын үстүнө милиция кылып туруп мындай айтканда тиги изилдеп, анан кийин күнөөлүүбү же күнөөлүү эмеспи деп туруп чечим чыгарып анан сунуш кылат. Областной милициянын начальнигине же министрге, анан кийин ушинтип анан кийин алар болсо анан кийин күнөөлүү болсо жазага тартат, күнөөсү жок болсо анан жок мындай эле экен дейт. Анан прокуратураныкы деле өзүнчө ошондой, анткени генеральный прокуратура деген бар. Ошол негизи ылдыйкы жактагы иштеген прокуратуранын ишмерлерин алар көзөмөлдөйт. Соттук коллегиянын бир мүчөсү Facebook баракчасына жазып атпайбы? Биз ошол 2015-жылкы иште тергөө материалдарынын жабырлануучунун мамлекеттик айыптоонун берген материалдарынын негизинде ошолордун көз карашы пикиринин негизинде гана мыйзамдын чегинде чечим кабыл алганбыз деп. Чечим чыгарганбыз деп. Бирок сот бир өз алдынча иликтөө дайындоо же болбосо ишти артына кайтаруу деген сыяктуу да башка дагы эгерде тергөө чийки болсо, тергөөнүн материалдары чийки болсо, аны артына кайтаруу укугу да сотто бар да, акыркы чекитти барып сот коюш керек беле? Эми мындай да. Бул иш боюнча тергөө адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренесин коюп туруп, аны прокурор бекитип, анан сотко жөнөттү. Биринчи инстанциядагы сот ошол берене боюнча соттоду. Экинчи инстанцияга, апелляциялык инстанцияга келгенде бул статья өзгөрүп 168 каракчылык, анан адам уурдоо менен 123 беренеге өткөзүп туруп, анан жазасы жеңилдетилип 7 жылга барып атат. Эмненин негизинде бул статьяны бул башка статьяга өзгөрткөн жөнүндө колубузда иштин материалдары жок, эми соттун азырынча жок жүйөлөрүн айта албайбыз. Туура кылыштыбы, туура эмес кылыштыбы аларды. Бирок сиз айтып атпайсызбы, эгер кемчилик болсо, тергөөдө кеткен кемчиликтер табылса сотто, сот кайра тергөөгө жөнөтө ала беле деген укугу бар беле деген. Албетте, сот ал жерде мына коллегалар деле аны тастыктайт. Сот эгер кемчилик болсо, тергөөнүн кеткен мүчүлүштүктөр болсо, аны кайра тергөөгө толук кетиргенге укугу бар болчу. Бир коомчулуктун үрөйүн учурган бир буга чейин бет ачылбай келген ошол кылмыштарга өзүнүн тиешеси бар экендигин моюнга алып көрсөтмө берип атат да. Мыйзам боюнча эми кандай процесс кетиш керек? Кимиңиздер айтасыздар? Ал көрсөтмө берди. Элди баардыгы укту, коомчулук укту. Анын ичинде тергөө иши да жүрүп атса керек. Эми баягы мынал кечеги Ысык-Көлдө жана 17 жаштагы кыздан башка дагы иштер боюнча көрсөтмө берип атат да. Эми мунун иши кандай каралыш керек? Мыйзам боюнча, мыйзам эмнени талап кылат? Ушундай мындай ачык айкын тиги мойнуна алып көрсөтмө берип атпайбы? Ал эми тергөөгө деле берди да. Тиешелүү жагдайлар боюнчачы. Эмне болот? Мындан ары кандай болот? Мисалы мен сиз айтып аткан эме, анан Ялкын мырза айткан болсо мындай да. Мурун кылып жүргөн жанагы 5, 6, 7 кылмыш ачылбай калган турбайбы? Элге билинбей калган. Анан ошону азыр баягы шаардык сот болобу, же болбосо жогорку сотко жетсе, жогорку сот жанагы мен мурун айткандагыдай жаңы ачылган обстоятельствону кандай болот кыргызчасы? Жаңы ачылган жагдай менен деп туруп, кайра ишти кайра районный же шаардык сотко жиберип туруп, кайра ошол болгон акыркы кылмыштар эмес, мурунку кылган кылмыштарды ошону изилдеп тергөөгө берип туруп, кайра ошону бүтүп анан ошолорго дагы жазага алып барыш керек ошол күнөөлүү адамды. Ал биринчиден. Анан кийин жанагы тиги эки коллегам тең айтып атпабы, Ялкын мырза да, Эмилбек мырза дагы негизи баардыгын жанагы мыйзамдын негизинде
караш керек. Тергөөчү болобу, ким болсо дагы. Эң негизги жанагы мына конституция, Кыргызстандын конституциясы. Бул негизги мыйзам. Ошо менен анан башка тиги эме кодекстер менен ушу колдонуп туруп, ошентип иштесе эле түз иштейт, иши таза болот. Баягы илгерки замандан келаткан бир латин тилинде бир макал бар. Dura lex sed lex деген. Кыргызча которгондо мыйзам катуу, бирок бул деген мыйзам. Демек которгондо. Демек ошон үчүн кандай болсо дагы ушу мыйзамга таянып, ушу иштеш керек да, мыйзамга таянып соттор чечимди же өкүмдү чыгарыш керек. Албетте мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоо, сот адилеттигин ишке ашыруудагы башкы принцип деп айтылат. Бирок ошо мыйзамдын өзүндө да кээде жанагы бир жылчыктар деп коебузбу, жанагы гумандаштырууга багытталган, кылмыш укугун гумандаштыруу деген сыяктуу бир принциптер да киргизилип калбадыбы? Анан аны болсоң баягы кыянатчылык менен пайдаланып кеткен учурлар болуп атпайбы? Анан азыр мамлекет башчыбыз да айтып атат, ушу кылмыш жаза чараларын катаалдаштырыш керек деп. Мына акыйкатчы институту дайыма адам укугу деп келет, бирок ошол учурда баягы акыйкаттык анан адилеттүүлүк да болуш керек да. Ошол алкактан алып караганда мына гумандаштырууну оор кылмыштарга колдонгон учурлар практикаланып кеткени бул акылга сыйгыс деп айтылып жатат да кээ бир юристтер тарабынан. Сиздер ушул боюнча кандайдыр бир өзүңүздөрдүн адам укугу көз карашынан алып караганда дагы, укуктук көз караштан алып караганда дагы өзүңүздөрдүн бир заключениеңиздерди бергенсиздерби, өзүңүздөрдүн көз карашыңыздар кандай бул багытта? Мыйзамдар катаалдаштырылыш керек деп айтылып жатат да, теги жаза чаралары катаалдаштырылыш керек депчи. Биринчиден ушул эле окуя боюнча мисал кылып айтсак, кылмыштын юристтер баары айтат, мына тергөөчүлөр жасаган кылмышты туура таза квалификациялоо. Ошол жасаган кылмышына жараша туура квалификациялоо. Бул жерде мына адам өлтүрүүгө аракет жасоо боюнча квалификация жасалган, менин оюмча ошо туура квалификация болгондо, анан кийин кандай жагдайларда баягы бурмалап, жеңилдетип чыгарган ал өзүнчө маселе. Бизде бүт оор кылмыштардын бар жогу жаза чаралары катаал эле, жеңил эмес, катаал. Эгер ошолорду туура квалификациялап, туура колдонсо, катаал эле жаза чектелген. Бул өмүр бою эркинен ажыратууга чейин жазалар чектелген. Бирок ар бир жасаган кылмышкер туура тергелип, туура соттун чечими чыгып, өкүм чыгып, жазасын алыш керек да. Жазасыз калбаш керек. Бул жерден адам укугу коргоо жана эркиндиктерин сактоо бул омбудсменге жүктөлгөн. Бул бир гана айыпкерлердин укугун эмес, жабырлануучулардын да укугун коргоо эң негизги милдетибиз болуп турат. Жабырлануучуну коргоо бул мамлекеттин да эң негизги милдети болуп эсептелет да. Ошон үчүн жазаларды менин оюмча бүгүнкү мына берилген жазалар жеткиликтүү эле, эгер ошону туура колдонуп, туура жазаларды чектесек. Мына ушу талкууну даярдоонун алдында биз телефон аркылуу Кызылка шаардык сотунун мурдагы судьясы менен байланышып, анын бир кызыктуу кейсин уктук да. Кыскача айтканда, аталган судья Кызылка шаардык сотунун мурдагы соту Калтарбек Кыдыров деген адам, юрист, бир мыкаачылык менен жасалган, бир аялга карата жасалган кылмыш ишин карап, ошо тергөөнүн материалдарынын негизинде ошо кылмышка шектүүгө жогорку жаза чарасын өмүр боюга кесүү өкүмүн чыгарган экен. Бирок ошол бул Атамбаев бийлигинин учурунда болгон экен. Бирок ошол судьяга карата дисциплинардык тартипте кайра ошол судьянын өзүнө жаза чарасы дисциплинар анан баягы кылмышты башкага каратып, жеңилдетип отуруп, ошол кылмышкер
прокуратура органдарынын колдоосу менен кийинки соттук колдоонун күчү менен УДО деп коет эмеспи, шарттуу мөөнөтүнөн мурун жаза чарасынан кутулуп кеткен дагы бир кейс тууралуу айтылып атат да. Эми мындай кейстер, мындай көрүнүштөр чындыгында эле абдан көп болушу мүмкүн экен. Бул ошо системадагы кайсы бир укуктук жылчыктарды бирөөлөр колдонуп алып, аны бир коммерциялык өзүнүн кызыкчылыгына, тааныш тунуштукка, же болбосо сот, прокуратура органдарындагы тааныш билиштигине салып, ошо мыкаачы кылмышкерлерди, рецидивисттерди, маньяктарды, социопаттарды, ушундай бир коомго коркунуч келтирген кылмыштуу элементтерди эркиндикке чыгап жиберүүгө өбөлгө түзгөн укуктук системадагы ушундай коркунучтуу өнөкөт калыптанып калгандыгынан кабар берип жатат да. Ал адамдын тиешелүү видео түшүндүрмөсүн дагы тартуулайбыз. Биздин өлкөдө мына акыркы мезгилде болуп жаткан эки каргашалуу окуя элди бир чочутуп алды. Чынында эле абдан оор кылмыштар болуп кетти. Бирөөндө двойной убийство, экинчисинде баягы зордуктоо, анын аягы келип бир маньякка келип калып калды. Анан азыр айтып атышат, жанагы Айсулунун өлүмү боюнча тиги маньяк буга чейин бир канча жолу кылмыш кылган, анан кийин тиги камалыш керек эле ошо камалбай чыгып жүргөн деп тиги сот системасынын, укук коргоо системасынын адамдарына бир канча адамдарын эме болуп атат. Баягы кабатыр болушуп, анан туура эмес деген ойлорду көп айтып атат да. Менен бул системада иштеген кишимин, тиги тергөө органдарында да иштегенмин, сот болуп да иштегем. Ошон үчүн муну чын деле мындай маселе өзү бышып жетилип калган, себеби муну караш керек болчу. Биз акыркы мезгилдерде 97-жылга чейин Союздун закондору болгон, Союздун закондору более жесткий, анан күчтүү закондор болчу. Ошон үчүн ал мезгилде мындайлар жок эле, убагында чечим кабыл алынчу. Анан экинчиден бул мындай да, кылмыш деген бул противоправный, анан укукка жат, анан коомду коркунучтуу аракет жаракетсиздиктер кирет да буга негизинен. Анан коомго ал ошол кылмыш өзүнүн коомго коркунучтуулук даражасы менен гана айырмаланат. Анчалык оор эмес, оор, анан өзгөчө оор кылмыштар деп. Анан мына адам өлүмүнө, адамдын өмүрүнө байланыштуу болгон кылмыштар негизинен өзгөчө оор кылмыштардын категориясына кирет да. Ошон үчүн бул маселеге келгенде мыйзамдарды жакшы иштеп чыгыш керек болчу. Ар бир нерсени, ар бир тобокелчилик болбош үчүн, кийин последствиясы болбош үчүн ошону жакшылап иштеп чыгыш керек эле. А биздин системада кандай болуп калды? Биз баягы демократия деп кыйкырып, ошонун шарттары менен адам укуктары тияк бияк деген көп нерселерге таянып алдык дагы. Европанын өлкөлөрүнө теңелебиз дегенсип, бир өнүккөн цивилизациялык өлкөлөргө теңелебиз деп, биз ошонун эмеси менен көп нерсени упускать этип алгандай болдук да. Себеби эми ал Европанын өлкөлөрү ал укуктук пойледе иштеген, укук талаасын түшүнгөн, мыйзамдарга тикеден тике баш ийген коом да. А биздики Союз убагында ошондой болчу. Союздан кийин биз ошол укук талаадан чыгып кеттик, ошодон бери укук талаага кайта албай эле кыйналып келатпайбызбы? Ошонун себептери деп ойлойм. Мисалы үчүн азыр сотторду айтып атат. Соттор жөнүндө сөз болуп атат. Соттор камап койгондо ушундай болбойт эле деп. Да туура эми ал ар бир делону өзүнчө изучать этмейинче аларга мындай деп кине кое албайсың. Бирок алар дагы асмандан алган жок да нормаларды, мыйзам нормаларын. Алар ошо бизде бар мыйзам нормаларына такалып туруп анан ушундай чечим чыгарган болуш керек. Себеби сот системасы бул укук коргош органдарына кирбейт, правоохранительный орган кирбейт. Алар правоприменительный органдар. Колунда бар закондорго ылайык, ошо нормативтерге ылайык анан чечим чыгара турган орган. Анда биз эми мыйзамдар жана гуманизацияга кеткенден кийин мени тяжкий кылмыштарга деле, оор кылмыштарга деле жана даже азыр пробация колдонуп атпайбы. Мурда пробация жөнүндө эч ким колдончу эмес, мени тяжкийге да колдончу эмес.
Эң тиги эмеси жана колония поселенияга чыгышы мүмкүн эле. Ошолго да мени тяжкий категорияга кирген кылмыштар болсо. Эми практикада көп эле андай эмелерди көрүп жүрөм. Мына мен өзүм ушу жанагы Айсулууну өлтүргөн адам сыяктуу бир маньякка чечим чыгаргам. Бир 4-5 жылдан бери сүйлөлүп келаткам. Иш акырында жогорку соттон бузулуп, анан бизге кайра кароого келген. Анан мен жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайрадан карагам. Ал жерде көп эпизоддуу иш болчу. 5 эпизод бар эле, анан 2 эпизод боюнча далилдер жетишпегендиктен далилдер толук топтолбоптур. Анан тиги 3-4 жылдын ичинде ар ким ар жака кетип, күбөлөр дагы баягы көрсөтмөлөрүн өзгөртүп, ошол сыяктуу маселелерге таянып, 2 эпизоду боюнча актоо өкүм чыгаргам. Анан үчөө боюнча чечим чыгаргам, өкүм чыгаргамын. Ошондо дагы эң жогорку мераны бергем. Тиги бир аялды өлтүрүп, бешиктеги баласы калып калып, тиги 3 күндөн кийин бешиктеги баласы ошо тирүү экен, ошол табылып анан ачылган кылмыш болчу. Мен ошондо эң жогорку жазаны бергем. Уши мера, биздин сөз менен айтканда өлүм жазасы жок, но өмүр бою тиги лишение эркиндигинен ажыратуу жазасын бергем. Анан кызыктын баары кийин башталды. Ал убагында адамдар келип, тиги андай туура эмес кылдың, анттиң мынттиң дегендер да болгон. Эми мен кайсы кимге көңүл бөлгөн эмесмин. Мен сот процессинде кандай далилденсе, күнөөсү жок болсо акталат, күнөөсү болсо жазасын алат деген эле принцип менен иштегенбиз да. Андан кийин ошол кайрадан каралып, жогорку сотко чейин барып, жогорку сотто менин чечимдеримди өзгөртүп, мен өзүмө тиги жаза берип, дисциплинарный тиги менин укуктарын сактаган эмес, адвокат предоставить эткен эмес деп. Хотя делода мен юридикалык контора тарабынан адвокат назначить этип караганмын. Себеби ошодогу адвокаттар бойкот объявить этип чакырганыма келбей, андай адвокаттарды принудительно кыла албайсыңбы? Ошентип анан тиги мыйзамга ылайык эле кабыл алынган, бирок ошондой мен жазалгам. Ал да болуптур, ал да өтүп кетсин деп коелу. Анан да бир 3-4 жылдан кийин биздин шаарда тиги эме бар эле, колония поселения. Колония поселенияга режимдерин өзгөртүп, ошол жерде жаза өтүп отурду. Анан бизге УДОго алып келип атпайбы? Условно-досрочное освобождение. Мен ошондо таң калгам, ушул кантип система болсун? Кече келе адам өлтүрүп, баягы маньяктык кылган адамдар 3 жылда чыга берсе, бул кайсы система болсо, кайсы система деп мен сот болсом да таң калгам ошогочу. Ушундай дагы болобу деп. Эми ар кандай жолдор менен ошо мезгилде болуп келген. Ал болгон эмес деп айтканга болбойт. Себеби мага келген бир 2 дело келелекте эле келген эле да. Мен кабыл алып, жарандарды кабыл алчубуз күн жумасына бир жолу. Ошондо кабыл алгам. Кабыл алганда айткан, биз жогорку соттон баардык эмелерди жок кылып келдик. Сиз мынаны эме кылып чыгарып бересиз деп. Мен айткам, ушунда кечирип коелу, туугандар. Биринчиден мен дело менен тааныш эмесмин. Тааныш болгондо дагы эгерде соттук изилдөөлөрдө күнөөсү далилденсе жаза берем. Күнөөсү далилденбесе мен актоо өкүм чыгарам, ал менин милдетим деп. Кийин ошентип көргөндөн кийин аябай таң калгам. Да, жанагындай болушу мүмкүн. Ар кандай жолдор менен ошо жеңилдетип, даже жогорку сотко чейин барып, ошолорду уговаривать этип болгон факты да болгон нерсе. Анан да тергөөдө да ошондой эле бир случай болгон, бир кызыгы. Тоже ушундай убийство болчу. 2 жаштуу балдар, 19-20 жаштагы 2 бала таксистти өлтүрүп, анан кылмышын жашыруу үчүн оштон Баткенге кетип калышкан нерселер болчу. Анан эми ал өзгөчө оор кылмыштарды тергеп атканда сөзсүз түрдө анын баягы меняемби, баягы акыл эси жайында эмеспи деп эме бересиң. Экспертиза дайындайсың да. Анан экспертизага дайындаганда эле бирөөсүн тиги невменяемый деп берди. Анан эмне кыласың? Экспертиза заключениеси турат. Анан делону сотко кетирдим, бирөөсүнө айыбын угуздум, шеригине, экинчисинин айыбы угузулбастан сотко кетти. Себеби сот андан ары чечим кабыл алыш керек эле да. Стационарга же бир жактарга принудительный леченияга жөнөтөт.
Ошондо да таң калгам, адам өлтүрүп атканда бардыгы акыл эси сол, анан адам өлтүргөндөн кийин жиндүү болуп калышат окшойт. Анан эми биз аны талаша албайбыз да, биз ал эксперттер тоже өздөрүнүн укуктары бар, өздөрүнүн милдеттери бар, ушул сыяктуулар болот. Анан жанагы дагы айта турган нерсе ошондой. Өзгөчө оор кылмыштар, анан оор кылмыштар үчүн деле бир определенный убакка чейин изоляция кылыш керек болчу. Мындай нерселерди көп эле жолуктурдук. Бир жолу бир несовершеннолетнийди грабеж менен карап, анан кийин несовершеннолетнийге тиги закон боюнча ошол мезгилдеги өзүнчө бир глава бар болчу, 82 статьядан баштап. Ага жеңилирээк жаза берилет да. Анан биз аны колония поселениябыз, ушундай бир жеңилирээк жаза берилген, ачык эле. Анан бир жылга өтпөй эле ошол нак ошол бир аялды жанагындай жүргөн кыздардын бирөөнү өлтүрүп, анан убийство менен кетти. Ага чейин жашы да жетип калды, анан кетти. Эми ушул сыяктуулар бар да, анан бул жерде мен ойлойм, өзгөчө оор категорияда кылмыштар боюнча кайрадан карап чыгыш керек мыйзам чыгаруучулар, башка тийиштүү органдар. Аны бир убактылуу мезгилге чейин изоляцияда кармабаса коркунуч алып келет. Коомго коркунучтуу болгон үчүн ошентип изоляция кылат да. Мисалы үчүн жанагыл деле эмгиче кабалып жатканда мынча адамды өлтүрбөйт эле дегендей сөзгө келип тыгылат да. Анан биз акырында өтө эле гумандуу болуп кеттик биздин өлкө. Гуманизация деп эле бар жогун эле жок кылып таштадык да. Мисалы үчүн ошолорго тиги амнистияга да баягы такабаш керек, амнистияны да колдонбош керек. Условно-досрочное освобождение дегендерди колдонбош керек. От звонка до звонка отурсун, анан ал тарбиялоочу мекеме, анан тарбиялай. Мен тег эле өзгөчө оор кылмыш менен түрмөгө отуруп чыккан тарбияланганын көргөн жокмун да. Бул жөн эле бир лозунг экен. Бул иш жүзүндө ошондой экен. Эми теоретически, конечно, баягы тарбиялайбыз, антебиз, мынтебиз. Биздин максат кара эмес, воспитание дегенибиз менен ошонун бардыгы кайрадан тескери иштейт экен. Анын үстүнө биз айтып атпайбы, биз жана укуктук полеге чыга албай эле кыйналып атпайбызбы. Мыйзам верховенство власти, верховенство закона деген ошого жетелей түшүнүгү жетелей экен да биздин коомдун. Ошон үчүн мен ойлойм, буларга карата жанагы оор категорияда кылмыштарды кайрадан карап чыгыш керек. Мыйзамдардын, мыйзам актыларын, подзаконный актыларын дагы бардыгын. Болот деп. Бирок көп учурда сот жараяндарында сот мамлекеттик айыптоонун аргументтерин көбүрөөк эске алып, адвокаттын же болбосо коомдук жактоо тарап келтирген жүйөлөрдү же болбосо далил базаларын эске албай койгон учурлар көп практикаланат да. Эмне себептен мындай? Негизи мурун баягы совет доорунан баштап ушу негизи адвокаттын статусу прокурордун статусуна караганда ылдыйраак болчу. Кезде мен канча сотторго катыштым, ал учурда дагы азыркы эгемендүүлүк учурда да тиги даже судья, даже прокурор адвокатты кагып койчу. Эмне тиги деп кагып койчу. Андай болбош керек. Мына тиги Эмилбек мырза айтып аткандай атаандаштык болуш керек. Адвокат деген жактайт, прокурор деген күнөөлөйт. Анан кимиси жеңип кетет, ошонун негизинен анан сот чечим чыгаш керек. Албетте баягы мыйзамдын негизинде, бирок адвокат менен прокурордун сүйлөгөнүн баягы доказательстволорунун негизинен ошону карап туруп анан кийин соттун чечими керек. Анан мына кайра эле улам кайталап атпайбы жанагы болгон иш боюнча. Тигиндей калап туруп квалификацияны мындай болчу, биринчи квалификация мындай болгон, таза, туура болгон. Анан тигилер болсо буруп туруп анан жеңилдетип койчу. Андай болбош керек. Ошонун баарын адвокат карап туруп, анан кийин сот тергөө учурунда болобу, соттун отурушунда болобу, ошонун баарын карап туруп, анан кийин атаандаштык менен прокурор менен атаандаштык кылып туруп, анан доказательство кылыш керек да. Ошондой болот. Якын мырза, ушул маселе ушу соттук, укуктук реформанын алкагында эске алынып каралган учурлар, жагдайлар болду беле? Адатта жанагындай сиз өзүңүз сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз, адвокаттар көп учурда ортомчулук менен алектенип калган учурлар болуп атат деп. Ошо сот адвокаттар эми тергөөчү менен сотко ортомчу түшкөн эмес, чыныгы
бир юридикалык атаандаштыкты камсыздай ала тургандай бир сот жараянынын активдүү катышуучусу катары өзүнүн далил заттарын таап, далилдерди алып келип, өзүнүн аргументтери менен ошо сот жараянында атаандаштыкты камсыз кылып бир сот өкүмүнө таасир эте турган өзүнүн жүйөлөрүн келтирип, сот анын жүйөлөрүн эске алып, ушундай шартты өргүлөрдү түзө турган соттук укуктук системаны канткенде калыптандыра алабыз? Кыргызстан сагынч башында туура кетти. Мисалы өнүккөн мамлекеттерде сот бул деген баягы чакырат да, адвокатты чакырат, прокурорду чакырат, анан отуруп чечим чыгарат да, мындай давайте, мындай мыйзам чегинде болсун, силердин далилдерди көрдүк, биздин далилдерди эмес, андай күнөөлөр көп болуп атпайбы, мисалычы. Бизде ошо барышыбыз керек да, бизде тилек каршы азыр андай система жок, ачык эле айтышыбыз керек да. Негедир биз союз учурунан баштап ушундай Урматбай акем айткандай калып калды. Мен ошол менен келип атабыз да. Бирок азыр мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, баягы статус адвокатов усиление болду да. Бирок ага карабастан, мисалычы, соттор көп чечимдерди чыгарганда эң негизги баягы принцип, конечно, сөзсүз баягы мыйзамдарга таянып, тиги бергилген белгилери бүт баарына карап эметип, бирок менин оюмча бул жерде ошол ар бири чыгарган чечимдерди абдан жакшы көзөмөлдөөчү бир мындай контроль болуш керек да, менин оюмчачы. Мисалы, азыркы күндө биз канча жылдан бери айттык, соттун чечимдерин ачык чыгара баштады. Решение судебное, решение чыгарып, анан мындай уже аналогия бар да, ошол көзөмөлдөп койсок болот, карап койсок кандай чечим чыгарды да, ушундай моменттерди уже киргизип атат да. Бирок бул жетиштүү эмес. Мисалы, соттор кеңеши канча арыздар түшөт да, соттор кеңешинде аны бир болгону эле бир 5-6% эле карап чыгат, мындай кабыл алат, сунуштарды берет да, калгандар кабыл алынган жок да. Бул жерде мындай принцип болбош керек да. Бул жерде принцип таза бүт баарына карап, ошол кеңештин мүчөлөрү да өзүнүн сунуштарын айтыш керек да. Коомчулукта эмне себептен мына биринчи, экинчи инстанция маселеси эле, мисалы, андай көп, мен өзүм да көргөнмүн. Биз канча барып көргөнбүз да, биринчи инстанция жакшы мыйзамдуу чечим чыгарса, экинчи инстанция таң каласың, бир болбогон, бир уже мөөнөт өтүп кеткен, мындай негиздери жок, ошолорду эске алып чыгарып атат да, это же неправильно, бул туура эмес да. Андай болбош керек да. Бирок чыгарып койду, бүттү. Там уже маселелер көп да. Көп биздин жарандарыбыз мурун коом башка болчу, ачык эле айтканда башка заман болчу, азыр коом өзгөрдү, толук кандуу өзгөрдү. Мына биз көрүп атпайбыз, социалдык тармактарды ачсак, баарыбыз эле отурабыз да, баарыбыз экспертпиз да, мисалы чын айткандачы. Бирок мыйзамдарды билбей баарыбыз эксперт, баарыбыз сындайбыз, баарыбыз өзүнүн оюбузду айтабыз, баарыбыз мындай, анан мындай экиге бөлүнүп атабыз да. Бул жерде конкретный түрдө эксперт болбой, бул жерде атайын эксперттер бар, тура ошол адвокат болуш керек, мисалы прокурор болуш керек, ошонун негизинде берген маалыматтарга таянышыбыз керек да. Ошондой эле азыр биз күтүп атабыз. Жогорку соттон кандай маалымат болот ошол жагдайлар боюнча. Баягы экинчи инстанция алар эмне деп айтат, алар өздөрү ойлууду айтыш керек да, мыйзамга таянычы. Ошондо ачык айкындык пайда болот да. Дагы бир сөз, бул жерде баягы ошол мыйзамсыз чечимдерди чыгарган, тергөө мөөнөтү туура эмес жүргүзгөн, андан сырткы сотто чыгарган ошолордун катуу жоопкерчилик караш керек. Келип маек куруп талкууга катышып бергениңиздер үчүн абдан чоң рахмат. Биз Кабар улуттук маалымат агенттигинин талдоо тайм берүүсүндө азыркы учурда коомчулукта абдан катуу талкууланып жаткан сот адилеттигин камсыздоодогу ушу сот укуктук системанын өксүктөрү, кемчиликтери, айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү багытында маселени талкууладык. Талкууга акыйкатчынын өкүлү Эмилбек Ажыбеков мырза, юрист-эксперт, антикоррупциялык ишкер кеңештин мүчөсү Ялкун Даутов мырза, ошондой эле Ички иштер министрлигинин ыкчам иликтөө кызматынын ардагери, дасыккан юрист Сагын Өмүралиев мырза келип катышып берди. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну мен журналист Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Сак саламатта туруңуздар.